Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен атым Сүйүнбагы Меңдайым. Мен Ош технологиялык университетинин колдонмо информатика тармагында 4-курсунун аяктоочу мындайча бүтүрүүчүсүмүн. 2010-жылдардан баштап алгачкы жолу Ош технологиялык университетине тапшырып, азыркы учурда президентский стипендиянын ээси болуп жаткан учурум. 2010-жылы бул жака келип тапшыргам. Ага чейин Капар Кулмат номер 56 орто мектебинин бүтүрүүчүсү болуп бул жака келип тапшыргам. Негизи 2010-жылдардан баштап бул Ош технологиялык университети мага көптөгөн мындайча айтканда келечегиме жол ачып берди десем жаңылышпайм. Анткени менин айтуум бар болсо деле мен көптөгөн мындайча айтканда мага мүмкүнчүлүктөр ачылды, жолдор ачылды, өзүмдүн жумушумду таба алдым, өзүмдүн профессияма ээ боло алдым десем жаңылышпайм. Негизи президентский стипендия алууда сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот, анын артында жеңиши да болот. 2010-жылдардан баштап бир канча долбоорлор менен иштешип, андан сырткары бир гана университет менен чектелбестен, бир канча НПОнун иштөөнүн натыйжасында ошентип мындайча айтканда президентский стипендияга жетип жаткан учурум десем жаңылышпайм. Негизи жалпысынан эле студенттерге айтарым, эч качан бир гана университет менен чектелип калбастан, ар тараптан өзүңүздөрдү өнүктүрүүгө аракет кылыңыздар. Биз бир гана университет менен чектелип кала турган болсок, анда бизде өнүгүү болбойт. Өнүгүү болсо деле бир канча деңгээлден кийин гана өнүгүү жолуна жете алабыз. Мүмкүн болушунча ар тараптан өзүңүздөрдү мыкты өнүктүрүңүздөр, мыкты ар тараптан, ар жактан жолдорду издеңиздер. Мындайча айтканда НПО менен иштеп, андан сырткары өзүңүздү өнүктүрүүгө бир канча тил курстарына баргына аратыр, мындайча айтканда өзүңүздөрдү качан гана сиздер принять эткенде сиздерге жаңы келечек ачылат деген ой максаттарым бар. Мүмкүн болушунча өзүңүздөрдү кыйнаңыздар. Канчалык деңгээлде биз өзүбүздү азыртынан кыйнасак, биз ошондо келечекке максатыбызга батыраак жетебиз. Жалпысынан Ош технологиялык университетинин жалпы мугалимдер жамаатына ыраазычылык билдирем. Ар дайым бизге окшогон студенттерди дагы да болсо мыкты болуп окутуп чыгарыңыздарга биз дагы да тилектешпиз. Менин президент стипендияга ээ болгонума, өзүмдүн жумушума тапканыма, өзүмдүн ордума тапканыма сөзсүз түрдө бул Ош технологиялык университетинин мугалимдеринин мындайча айтканда билим берген, мага берген билимин жыйынтыгы десем жаңылышпайм. Андан сырткары колдонмо информатика кафедрасында жалпы мугалимдер жамаатына, деканатыма жана ректорубузга жана андан сырткары Рамис агайга бир канча терең ыраазычылыкты билдирем. Алардын мага болгон жеңишиме жетишине дагы бир канча себепкер болду десем жаңылышпайм. Андан сырткары Өзгөн районундагы Капар Кулмат орто мектебиндеги мугалимдер жамаатына, директорума жана менин өзүмдүн мугалимиме, аксын эчкиме терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин мага берген билимиңиздер аркылуу мен ушундай деңгээлге жетип жатам десем жаңылышпайм. Негизинен 2010-жылдардан баштап менин президентский стипендияга ээ болушума да бул Ош технологиялык университетинин салымы чоң. 2010-жылдардан баштап мындайча айтканда ар тараптан мыкты болуп өнүгүүнүн натыйжасында ошол деңгээлге жетип жатам десем жаңылышпайм. 2010-жылдардан баштап алгачкы жолу Данида, Чынар коомдук фонду жана бир канча долбоорлор менен иштей баштагам жана азыркы учурда өзүмдүн жеке ишкерлик менен да иш алып барам. Өзүмдүн Райская УКС инновация продукциянын негиздөөчүсүмүн жана андан сырткары 2021-жылы өзүмдүн общественный объединениемди түзө алдым десем жаңылышпайм. Негизи бул жеңиш неге эле жетишкендиги бул сөзсүз түрдө менин майыптуулугум таасир этет. Мен канчалык түрдө мындайча айтканда менин майыптуулугум мага мүмкүнчүлүктөрдү жаратты десем жаңылышпайм.